Ошол күнү кечинде жанагы илимий алып караганда жер жүзүндө ай чыгат экен, бирок 0,2% чыгат экен. Муну дүрбү менен дагы көз менен да көрүүгө мүмкүн эмес дейт. Түшүнүктүү туугандарым. Эртеси 16 күн кечинде караганда ай 0,9%га көрүнөт экен. Адамдын көзүнө көрүнүш үчүн 0,8ден жогору болгондо гана көрүнөр экен да. Араб дүйнөсүндө дагы, биздин дүйнөдө дагы, муну ошол Орто Азияда дагы ошол көз менен көргөнгө, дүрбү менен көргөнгө, жана телескоп менен көргөнгө 0,8%дан жогору болгондо көрүнөр экен. Муну Беруни чоң атабыз айтыптыр, анан доктор Юсуф деген азыркынын Беруниси малезиялык бир алым ушуну айтып аттыр. Ал 12% деп айтып аттыр. Бирок ошол 0,8 болот экен дагы, эгерде көрө турган адам 0,9 болот экен, көрүүгө мүмкүнчүлүк болот экен. Ал эми муногу эми Түркия менен Россия 16 деп атат да. Булар айдын чыккандыгын эсепке алып атышат. Ай чыгат экен, бирок көрүнүшкө мүмкүн болбойт экен да. Биз уламалар кеңеши өтө узучудан кийин ошол 17-син токтолдук, анткени эгерде көрүш мүмкүнчүлүк болсо, ошол 16 кечинде гана көрүнүп, 17 болуп калыш ыктымалы өтө чоң болгон чөнтүп коюп, бирок бир күн кетип бердик. Анткени бирөө келип алып бизге Сауд Арабиядан же Мисирден, Египеттен келип 15 күн кечинде айды көрүп алдык десе, анда бул жалган эле көрүп алган болот да. Көрдүңөрбү? Анткени ал күн ай көрүш ыктымалдуулугу жок деген сөз. Бирок ал ай көрүш ыктымалдуулугу жок болсо, демек 0,2% болуп аткан болсо, анда эртеси күнү ай 30га толуп калып атпайбы бизде Шабан деген. Демек кааласаң каалабасаң 17-си Рамазандын 1-күнү болуп калып атат да, маселе ушундай туруп атат. Көрдүң, пайгамбар айды көрүп ачыклай деген. Ошон үчүн биз көрүүнүн ыктымалдуулугун эсептедик. Бирок эсептегенде бул 30 күнгө толуп калат дагы, анда ошол күнү болот деген сөз. Демек, жанагы жерлерде, Араб дүйнөсүндө, Азия дүйнөсүндө бирөө 15 күн кечинде көрүп койдум десе, анда шек жаратат. Анткени кантип көрүнбөгөн айды сен көрүп коесуң деген сөз келип чыгат да. Түшүнүктүү туугандарым? Мына ошондой. Ошондой. Бир күнгө айырмасы бар, бул илим жаңылып калыш деле мүмкүн, бирок эмне ошол жана айды көрдү дегенге болгон эң жакшы ыктымалдуулук. Бир убакта ушул нерсеге жетиш кыйын болчу. Анткени пайгамбар айды көрүп ачыклады деген, урматтуу бир тууганым, көрүүнүн ыктымалдуулугун башка жол менен билбегендиги үчүн күтүп гана турганбыз да. Ошого азыр мына ушундай маселе жакшы болду. Мисалы үчүн кээ ушундай болуп калышы мүмкүн да. Айдын 29 жаңыра турган болуп, ошол мисалы үчүн да, быйыл 29 күн боло турган болсо, анда ошол күнү 0,8ден жогору процент болуп калса 15 күнү кечинде, анда биз 16-сы айттым, 16-сы орозонун 1-күнү, бирок бир күн ыктымалы бар дейт элек. Анткени ошол күнү айдын көрүнүш ыктымалы бар, бирок эч ким көрбөй калышы мүмкүн да, көрө албай калышы мүмкүн. Ал убакта көрбөй калган болсо толукташышы мүмкүн. Бирок күткөнгө болот эле. Быйылкы жылы альхамдулилла жеңилирээк, анткени ошол 30дан жаңырылат дегенге жана илим ушундай бир багыт берип атат. Анан Тажикстан биздикиндей, Өзбекстан биздикиндей, анан Казакстан биздикиндей. Москва көбүнчө мени туурайт, Түркияны туурайт. Түркияныкы 20 жылда деле өзгөрбөйт, анын эмеси календары. Бизди туурайт эмес, пикир туура келди. Ыктымал өтө аз. Бирок көрдүм десе, ал көрүшкө мүмкүн эмес. Анда жөн эле көздө түшүп калган чачты көрүп алган көрүш мүмкүн, мындай эменчи. Россияда тугандарыбыз анда 16-дан баштаса кыргыз тугандарыбыз 17-ден кармайт 16-дан. 17-сине кармайт деп паспортко маани берилбейт да, айга маани берилет да. Кыяматка барганда россиялыктарга сурак өзүнчө, кыргыздарга сурак болбойт. Бир эле сурак болот да.